Казакстанда чийки зат эмес экспорты мамлекеттик колдоо 7 айда 200 миллиард теңгеге көбөйүп 400 миллиард теңгеге жакындады. Президенттин тапшырмасына ылайык өлкөдө бир терезе принциби боюнча кызмат көрсөтүүчү экспорттук насыя агенттик түзүлдү. Колдоо көрсөтүлө турган бардык долбоорлордун 70%-ын ашыгы чакан жана орто бизнеске таандык. Бул учурда орточо жана жогорку кайра бөлүштүрүү өнүмдөрүнүн үлүшү 83%-га жетүүдө. Тармак министрлигинин маалыматы боюнча ата мекендик өнүмдү илгерилетүү үчүн чет элдик кеңселер ачылууда. Мындай соода мекемелери Кытай менен Өзбекстанда бар, ошондой эле эл аралык маркетплейстер менен да активдүү иш жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик демөөр тетиктерине жетүү үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн тизмеси түзүлүүдө. Отрасль торговли демонстрирует положительную динамику. Соода тармагы тез өнүгүүдө. 2025 жылдын 3 айы теке айларында анын өсүшү 8,6% түздү. Ал эми быйыл 3 айы кулжа айларында тармакка инвестициялардын көлөмү 37%-га көбөйүп, 430 миллиард теңгеден ашты. Соодага 800 миңден ашык бизнес субъектиси тартылган. Алар 1,5 миллиондон ашык адамды жумуш менен камсыз кылат. Более 1,5 миллиона человек.